Салам, кандайсыңар? Бүгүн сиздер менен көрүшкөнү кубанычтамын. Кача силерди көрбөй жатам, но бүгүндөн баштап ушундай видео запистерди жазып, каналыма сөз менен таштап турам видео сабактарды. Бүгүн силер менен кыскача таанышуу сабагын баштасак. Менин атым Толкунай, фамилиям Кайымова. Мен учурда Фаберлик компаниясынын старший директорумун. Командамдан 1000ден ашык адамдар бар. Менин консультанттарым күчтүү, лидерлерим андан да күчтүү. Уже командамдан 5-6 директор чыкты. Буюрса дагы директорлор чыгат. Азыркы күндө ушунчалык кубанычым өзүмө батпай, ушунчалык сүйүнүп жүрөм. Себеби Фаберликке келип мен өтө ыраазымын. Доходдон тышкары мен өзүм биринчи айтып кетчү нерсем эң мага маанилүү болгон бул мен өзүмдүн өскөнүм. Өзүмдүн ушул Фаберликке келип көптөгөн өзүмө тааныш, көптөгөн эжесиңди таап, көптөгөн досторду ашырып, мен өтө кубанычтамын азыркы күндө. Эми сиздерге бүгүн мен бөлүшө турган фишкаларым, бирөөсү бул эң маанилүү, мен бул командам билет, бул мамиле. Менин эң главный фишкам ошол. Мен аракет кылам ар бири менен жакшы мамиледе болгонго. Ар бири менен убактым кээде тар болуп калса да ошого убакыт табышка аракет кылам. Мен өтө ошого көңүл бурам. Дагы бир фишкам, мен обязательно ар бир ишимде ушул даражага жеткиче наставник менен кеңешем. Азыр күнгө чейин наставник менен кеңешем. И мен наставник аракет кыламын только өзүмдүн ийгиликтеримди бөлүшкөнгө. Сөзсүз ийгилик айтамын. Болуп калат кээде менде дагы бир аз суроолор болуп калат. Бир аз түшүнбөстүрүп калышы мүмкүн. Мен сөзсүз наставникке чалам дагы. Алло, ушундай нерсе болду, кандай кылай? Менде 2-3 вариант жол бар дейм. Биринчи вариант мындай кылсам, экинчи вариант мындай, үчүнчү вариант мындай. Анан өзүң да кандай сунуштайсың деп сүйлөшөм дагы. И алар айтат, сунуштайт. Анан ойлонуп туруп, бирок чечимди өзүм кабыл алам и өзүм жоопкерчиликти өзүм аламын өзүмө. Ошол. Көбүнчө наставниктен айткан туура болот. И мен обязательно ушуну айткандарын кылам. Кээде ката кетирем, мен дагы ката кетирген күндөрүм болгон, но ал дагы жакшы нерсе экен. Себеп мен өзүм ошону басып өтсөм, сону болот экен да. Но наставниктин айтканын кылсаңар тезирээк жетесиңер, без кыйынчылык. Кыйынчылык көргөн жакшы экен. Мен башында кыйынчылык көрбөдүм. Башында вообще кыйынчылык болбоду менде, но команда куруш оңой болду мага. Тез куруп алдым. Анан жаңы келген новичоктор менен эмне деп сүйлөшүшүмдү билбеймин. Анан чалам, ай Бермет, мен мынага эмне деп айтам, келип үйрөтүп койчу. Келип кетчи кабинетке деп ушул кабинетке чакырат элем. Келип кыздарым үйрөтпечи. Даяр доска, баардык нерсе бар. Түшүндүрүп берчи, мына теманы билбейм, мына теманы билбейм. Интернетте иштешти вообще билбейм дедим. Ошо үйрөтүп берчи эле да. Бул бир фишкам ошо мамиле. Экинчи фишкам наставник менен тыгыз байланышта иштейт элем. Только наставник менен иштейт элем. Анан үчүнчү фишкам, мен тез сразу мындай быстро к делу перехожу деймби. Ойлонуп жүрбөйм да, сразу чечип чыгарам да, сразу айтам. Айтыш керек, кылыш керек сразу кылам, айтыш керек сразу айтам да, кармап отурбайм. Себеп азыр баардыгыбыз ушундай замандабыз, кийин айтам десеңер эсиңерден чыгып калат. Мен да ошентип ойлойм да, эсинен чыгып калат дейм да, сразу кылам. Анан план түзөт элем, максаттарымды жазат элем. Обязательно тааныштар тизмесин түзөт элем, холодный контакт кылып кошот элем. Бирок мен холодный контактка сразу эле таанышып эле жүрсөм, сразу сүйлөшүп эле, сразу сунуштабайт элем. Бир аз мамиле кылып, жылуулук кылган экен сунуштай баштайт элем да. Мен азыркы күндө мен бир өзүмдүн катамды билдим. Мен силерге ошо катам жөнүндө айтып берейин. Мен командамды ичем тапшырма берип, мындай кыл, андай кыл деп айткан эмесмин. Себеп мен эч качан үстөмдүк кылбаймын. Мен командам өзү самостоятельно иштесин деп аракет кылып үйрөтөт элем да, самостоятельно болгонго. Кудайга шүгүр, командам самостоятельно, но тапшырма бериш керек экен. Мен уже тапшырма бергенди үйрөндүм. Мага кыйын болчу. Өтө эле жумшак болсун да кыйын экен. Катуураак эмес, сен просто адамдарга айтыш керек экен да, ошо тапшырма бергенди үйрөнүш керек экен. Ошондуктан силер жаңы келгендерде өзүңөр тапшырма өзүңөр бере алсаңар бергиле, болбосо наставниктен сурагыла. Мен эмне кылышым керек, кандай кылышым керек? Мага тапшырма берчи. Мен ушул эмеде кандай кылам? Эгерде кыйналсаңар да,
Эгерде өзүңөр койсоңор вообще супер. Эң идеальный вариант, когда өзүңөргө өзүңөр тапшырма бересиңер. Мен ушуну кылышым керек, мына ушул каталыкта мен, например, 3%ке чыгышым керек, кийинкиси 6-га чыгам, кийин 9-га чыгам. Эгер болбосо 6 болуп, ону кийин сөз 9-га чыгам деп, только вперед чыгышам керек, только вперед, вверх. Анан өзүңөр байкасаңар болот, кээ бирде болуп калат, мисалы, ойду кыстаган турмуш жеңет болупчу, анан оюңар экиге бөлүнүп кетет. Же фабрикти дейинби, же үйдү дейинби, же фабрик дейинби, же тойго барып келейинби, же фабрикти дейинби, же жумушама барып келейинби, фабрик дейинби, же баламды дейинби. То есть көп адамдар, мен билишимче, таразага сала берет да, мага фабрик важный же бул важныйбы. Чындыгына ойлоп көргүлөчү кыздар, айымдар жана мырзалар. Чындыгында эгер биз мындай таразага салсак, биз ойлонсок токтоп калат экенбиз, таразага салбаш керек. Эрте менен турганда план түзөбүз сразу. Кагаз түрүндө вообще супер болот. Если бир күн алдын түзсөңөр, онунан супер болот. Но хотя бы эрте менен туруп, мен бүгүн 20 кишиге айтам деп 20 кишинин аттарын жазып койгула. Хорошо, 20 эмес, 15 кишинин атын жазгыла. Көппү? Анда 10ду жазгыла. 10дан көптүк кылып, анда 5 адамды жазгыла. 5 адамды, хотя бы жазбасаңар, атамгасы 5 адамды. Асель, Аида, Айгуль, не знаю, Айзерек, Алина, 5 кишини хотя бы атамгасыга. Ушуларга мен бүгүн чаламын дегиле. Эртеден кечке, если командаңарда болсо дагы супер. Командада болбосо, жаңы өзүңөр таанышыңарбы, тууганыңарбы, эрте менен турдуңарбы, все. Сразу тапшырма бердиңерби, сразу набираем. Асель кандайсың? Телефон албады, сразу WhatsAppка киребиз. Мага эң оңой вариант бул WhatsApp. Менин да бир фишкам, 3-чү фишкам бул WhatsApp. Основной жумушум меники 80%, да, 80% менин жумушум WhatsApp'та. Менин группам бар өзүмдүн, чоң группам бар. Мен 2 наставнигимдин группасында бармын. Анан дагы өзүмдүн лидерлеримдин 4-5 группалар бар да. Бирөөсүндө мен карап коем. Экинчисинде карап коем. Азыр ушу 4-төн тең карап эле коем да, 4 группаны карап коем. Анан в основном өзүм группамда көбүрөөк иштеймин. Калган группаларда наставниктер өздөрү иштешет. Но анча-мынча кирип, саламдашып же кандайдыр бир жаңылыктар менен бөлүшүп коемун, куттуктап коемун. Ошол. Мен эч качан аракет кыламын наставнигимдин группасынан алып көчүргөнгө. Жаңылык болсо көчүрөм, бирок өзүмдүн группамда өзүм сөзүм менен, өзүм оюм менен бөлүшкүм келет да. Ошого аракет кылам, өзүмдүн оюм менен иштешем дайыма. Азыр сиздерге дагы 1-2 мүнөттүк сөзүм калды. WhatsApp'та иштегенде эң оңой жери эмне? Жана айтып кеттим, 5 кишиге чаласыңар депчи. WhatsApp'та сразу WhatsApp'ка басасыңар голосовойду койду, сүйлөйсүңөр. Айка, там эле Аселя, кандайсың? Ден соң жакшыбы? Балдарың жакшыбы? Апаңдар, атаңдар турушабы? Кайнене, кайнатаң тынчпы? Күйөөң баары жакшыбы деп сурашам. Эгер билген болсом, что баласы ооруп калды, же өзү, же апасы ооруса сурап коем. Ден соң жакшыбы? Өткөн ооруп калдым дедиң эле. Жакшы болуп калдыңбы? Азыр мен сага чалыккан себеби, азыр күнү мен вообще сонун бизнесте иштеп жатамын. Иштерим вообще сонун. Үйдө вообще супер болуп атат баардык нерсе. Буюрса жакында чөткү жаңылыктар бар менде сага. Бир байланышка чыксаң сүйлөшөбүз. Анан өзүң кандай болуп жатасың? Өткөндө сени алып кеткен элең го, например. Эгер буга чейин сүйлөшкөн болсоңор, же командаңдагы адам болсо сурагыла. Өткөндө алган заказыңда кандай болду? Колдондуңбу? Кстати, ошол нерсени мен колдоно элек болчумун, бирок билгим келди. Анан бир экөөсү сураган болсо да, сапаты кандай экен деп бир колдонуп көр, айтпайсың мага. Бөлүшүп койчу ошонун тажрыйбаң менен. Мен да колдонсом, мен паланчы нерсени колдондум, мен сага айтып берем деп айтып берсеңер сонун болот да. Если жаңадан болсо, который фабрик жонуга элек болсо, вообще сага сонун жаңылыгым бар. Куда кааласа айтып берем го сага. Ладно, Алтышка, давай пока-пока дейм. Жосом эже болсо, эже майлы, жакшы калыңыз, эже дагы сүйлөшөбүз деп жазып коем, болду. Голосовой кетти. Көп убакыт кетпей. Ден соолук сурайсыңар. Жашооңор сонун экен айтып бересиңер, эмоцияңарды. Кийин дагы жолугушабыз, сүйлөшөбүз, сага бир сонун жаңылыгым бар деп койсоң болот. И все. Оңойбу же кыйын билбейм. 5 кишиге бирөөнү сразу птичка или же плюс деп сразу плюс жазылган болсо, баягы эмеде баракка жазган сразу плюс. Деп жеңилдейсиңер. Бир адамга звонок кылдым деп
өзүмө тапшырма кылдым деп экинчисиге чаласыңар, үчүнчүсүгө, төртүнчүсүгө, анан бирөө калып кеткен болсо абеттен кийин жүрөктөйт да, баягы биздин билесиңер жүрөгүбүз өйөт, сразу анан чалабыз баягы эме кылып чалып коеюн депчи, хотя бы смс жазып коебуз эгер WhatsApp жок болсо. Ошол алтындарым, силерден сураныч, ушул менин каналыма подписка болсоңор, мен буюрса дагы сонун видеолор жөнөтүп турам. Подписка болсоңор, анан мындай колокольчик бар, звонокко окшош, басып койсоңор, менен кандайдыр бир видео түшкөн болсо, силерге сообщение келет, что Толкунай Кайымовада жаңы видео. Ошол жаңы видеону силер эме кыласыңар, көрүп алсаңар болот. Мен азыр күндө Асия Сыдыкова сага катышып жатам, 8000 төлөп, 3 айлык курсунда, плюс мастер продаж деген Уилл Холдун сабагына катышып жатамын. И буюрса Себастьян Леблондтун сабагына да катышам. Ага заявка таштап койдум. Бардык маалыматтар менен, бардык билген билим менен сиздер менен бөлүшөмүн. Баарыңыздарды жакшы көрөмүн, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Буюрса мен просто билгим келет, ким мен каналыма подписка болгон болсоңор, мен өтө сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздер менен өтө жакшы видеону бөлүшкүм келет. Пока-пока.